Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Бул видео колдонмодо биз авторизация жана программага кирүү процессин карап чыгабыз. Ал үчүн сиздер Google Chrome, Yandex, Microsoft Edge же Mozilla Firefox браузерлеринин бири аркылуу кирүүңүздөр зарыл. Азыр Google Chrome браузер аркылуу системага кирели. Браузерге кирген соң дарек тилкесине билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын дарегин жазыңыздар. Сизге авторизация барагы ачылат. Авторизация баракчасында кошумча маалымат алуу үчүн сиздерге шилтемелери бар баскычтар берилет. Ачык маалыматтар баскычын тандап, сиздер таблица жана диаграммаларда көрсөтүлгөн коомдук маалыматтарды көрө аласыздар. Байланыштарда Кыргыз Республикасынын билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы менен байланышуу үчүн бардык керектүү маалыматтар жайгашкан. Telegram бөлүкчөсүндө билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы боюнча бот жардамчысына шилтеме берилген. Маалымдаманы текшерүү бул маалымдамаларга кол коюу боюнча сурамдын жообун текшерүү мүмкүнчүлүгү. Суроо жооп бөлүгүндө система боюнча көп берилүүчү суроолор жана аларга жооптор камтылган. Эгерде сурооңузга жооп таппасаңыз, анда бизге жөнөтсөңүз болот. Ал үчүн бардык милдеттүү тилкелерди толтурууңуз зарыл. Сурооңузду жазып, жөнөтүү баскычын тандаңыз. Ошондой эле системанын кызмат тилин өзгөртүү мүмкүн. Системага кирүү үчүн логин паролуңузду жазып, өзүңүзгө ыңгайлуу кызмат тилин тандаңыз. Андан соң кирүүнү басыңыз. Алгач кирген учуруңузда система сизден паролуңузду өзгөртүүнү талап кылат. Бул сиздин аккаунтуңуздун коопсуздугу үчүн зарыл. Эгерде экинчи ирет кирип жатсаңыз жана паролуңузду өзгөртүүнү кааласаңыз, анда профайл баскычын тандап, жалпы бөлүкчөсүнө кирип, аккаунт вкладкасын тандап, редакциялоону басыңыз. Учурдагы паролуңузду жазып, жаңы паролду киргизип, аны дагы бир ирет киргизүү менен тактаңыз. Сактоону басыңыз. Андан соң кирүү ийгиликтүү жаңыланат. Башкы бетке өтүү үчүн үй түрүндө баскычты тандайлы. Келиңиздер башкы баракчаны жакшылап карап чыгалы. Солдон оңго карай жогоруда программанын аталышы, андан кийин интерфейстин тилин өзгөртүү баскычы жайгашкан. Кийинки баскычта интерфейстин режимин түнкү же күндүзгү кылып колдонууга мүмкүн. Коңгуроо түрүндө баскыч аркылуу кабарлоолор менен таанышсаңыз болот. Берилген үй түрүндө баскыч менен ар дайым башкы бетке кайрылып келе аласыз. Акыркы баскыч бул колдонуучунун профили. Ушул баскычты колдонуп, сиз маалыматтарыңызды карап, андан соң системадан чыгып кете аласыз. Сол тараптан модулдар менюсу жайгашкан. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.